Билим берүү системасындагы коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүүнүн алкагында кечээ УКМК тарабынан Оштогу жогорку окуу жайлар текшерүүгө алынып, анын натыйжасында 13.295 студент чыгарылды. Атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралар учурунда алардын окуу процессине иш жүзүндө катышпагандыгы, бирок ошол эле учурда окуп жаткандардын катарында болгондугу аныкталган. Учурда ага тиешелүү кызмат адамдарынын студенттерди мыйзамсыз окутууга жана алардын жоопкерчилигин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде кароого катыштыгы бар экендигин аныктоо иштери алып барылууда. Ош мамлекеттик университетинен 3573 студент, Ош технологиялык университетинен 2754 студент, Ош Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинен 3167 студент, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинен 3629 студент, Кыргыз улуттук университетинин филиалы 172 студент. Бул текшерүү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасына ылайык Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында бүтүрүүчү студенттердин билим сапатын жакшыртуу, ошондой эле билим берүү чөйрөсүндө коррупциялык элементтердин шарттарын, себептерин жана адам факторлоруна бөгөт коюу максатында аткарылууда. Жыл башында атайын кызмат башчысы мындан ары билим берүү жаатындагы жетекчилер, ректорлор жана мугалимдерге студенттерден акча чогултуп берген старосталардагы текшериле турганын Билим берүү министрлигинин жетекчилиги жогорку окуу жайлар кызматкерлери менен өткөргөн кеңешмеде эскерткен. Мы не обращали на сферу образования за эти 4 года. Биз бул 4 жыл ичинде билим берүү багытына көңүл бурган жокпуз. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн көлөмү боюнча дээрлик 3% тегерегинде гана маани бердик. Университет, мектеп жана башкаларда. Башкача айтканда биз силерге тийген жокпуз. Биз уюшкан кылмыштуу топтор, мамлекеттик коррупция жана башкалар менен алектендик. Мына эми силерге кезек келип жетти. Билип коюңуздар, билим берүү тармагына кезек келди. Эми ар бир университет, ар бир билим берүү мекемелери жана мектептерди кылдат текшеребиз. Вот только пришло к вам очередь. Имейте в виду. Я открыто говорю вам. Пришла очередь сфера образования. Теперь мы будем досконально заниматься с каждым университетом. Өткөн аптада бул текшерүү Ысык Көл облусунда жүргүзүлүп, андагы жогорку окуу жайлардан 941 студент чыгарылганы белгилүү болгон. Анын негизинде төмөнкү окуу жайлардан студенттер айдалган. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинен 779 студент, Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин гуманитардык табигый илимдер факультетинен 114 студент, Ахунбаев атындагы Каракол медициналык коллежинен 48 студент. Мындан сырткары Нарын мамлекеттик университетинде, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде дагы ондогон студенттер окуудан чыгарылган жана кылмыш иштери козголгон. Арасында чет өлкөлүк жарандар да бар экени аныкталган. Ошондой эле атайын кызмат тарабынан Бишкектеги Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинен 12 студент чыгарылса, ушул айдын башында Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттен 3000ге чукул студент окуудан четтетилип, кылмыш иштери козголгон. Такталган маалыматтарга ылайык бул студенттер тизмеде болгону менен окууга келген эмес. Андан сырткары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кызматтык жасалмачылык фактылары аныкталган. Учурда окуу жайдын жетекчилиги менен тыгыз кызматташтыкта аталган мыйзамсыз ишке тиешеси бар кызмат адамдары текшерилүүдө. Эксперттердин айтымында Кыргызстанда буга чейин жогорку окуу жайларда сабакка келбеген студенттер сессиясын акча же тааныштардын чалуусу менен бүтүрүү ыкмасы кадимки көрүнүшкө айланып калган эле. Мындан улам билимсиз адистер дипломго ээ болушуп, кадр маселеси орчундуу көйгөйгө айланып келген. Эгерде сапаттуу адистер, сапаттуу кадрлар болгон болсо мамлекетибизде жанагындай ар тараптуу мамлекеттик кызматта үчүлүштөр болбойт эле. Себеби анын баары эмнеден десек, бүгүнкү күндө баягы билимдин деңгээли төмөн болушунан. Себеби бизде буга чейинки эгемендүүлүк алгандан бери биздин баягы окуу жайдагы сабатсыздык, сапатсыздык же болбосо тааныш билиш нерсе менен эле жыйынтыкталып келген да. Мен акыркы күндөрү байкап атам, бир эле биздин кыргызстандык мекендештер эмес, чет өлкөлүк дагы жарандар келип бизден окуп, өздөрү Кыргызстанды билбеген дагы адистер болуп жаткандыгы. Себеби алар бизден билим алат, бизден диплом алышат, анан ошол кайсыл мамлекетке барып кызмат кылбасын, ошол жактан эгерде сапатсыз бир кызмат кылган болсо, кимге тиет залакасы? Залакасы биздин өлкөгө тиет. Ошондуктан бизден башка бир жарандар болобу, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз болобу, бардыгы сапаттуу билим алууга, ошондой эле мугалимдери дагы, ошондой эле биздин окуу жайлардагы мындай сапаттуу билим берүүгө
умтулуш керек. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билим берүү чөйрөсүндөгү коррупциялык схемаларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча системалуу иштерди уланта тургандыгын билдирет. Жана жарандарды мындай фактылар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде тиешелүү чараларды көрүү үчүн УКМКга жигердүү билдирүүгө чакырат. Ошондой эле билим берүү системасында коррупциялык аракеттерге баргандар, ага катышкандар статусуна жана социалдык абалына карабастан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.